Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштамакчымын. Көпчүлүк ата-энелерге бул сабак арналмакчы. Балдарды тарбиялоодогу негизги түркүк, эң негизги орчундуу маселе бул адал ырыскы болмокчу. Ата-эне адал оокат, адал мээнет менен, пешене тери менен күн өткөрүп, күн кечирип, мына ушул ырыскысы түгүл бир кесим тамак адал жолдон, шек күмөндөн алыс болуп келип атабы, мына ошол нерсеге карап, балдарды адал ырыскы, өз тери пешене тери менен, адал эмгек менен ырыскыны камсыздап себепкер боло турган болсо, ал ырыскы, адал ырыскыда баралып, торолуп өскөн бала, ал келечекте андан көп жакшылыктарды, береке кайырды күтсөк болот. Бул биринчи өзөктүү маселе. Анан экинчи кезекте ата-эне баланын алдында туура эмес жорук жосундардан тыйылып, ата-эне өзү тарбиялуу болсо, балдар мына ушул алмасабынан алыс түшпөйт. Үчүнчү маселе, баланын жүрөгү таза, ага эмнени эксе, ошону эртең жазында эмнени эксе, күзүндө эртең ошону ороп алат. Демек, ата-эне баланын бир үлгүсү, баланын бир бөлүгү болот. Ата-эне өзү жалган айтуудан алыс болуп, жашоосунда өзгөчө балага жалганды үйрөтпеш керек болот. Балага кантип жалганды үйрөтөт? Ошол кылган мамилеси менен. Жеңил ойлуулуктан алыс болуп, кылган мамилесинде. Колубуздагы мына ушул чоң ата устазыбыз Абдулла Сиражутдин Ал-Хусейни рахимахуллах ва нафа'ана Аллаху би улумихи, бу